Казакстандын 2025-жылга чейинки стратегиялык өнүгүү мерчеминин картасы даярдалды. Ушул багытта алдыдагы убакытта өлкө экономикасы болжол менен 4,5–5% чейин өсөт деп көздөлүп жатат. Бул 2025-жылы адам башына бөлгөндөгү ички дүң өнүмдүн деңгээлин 46.100 АКШ долларына чейин өстүрүүнү камсыз кылат. Осыған байланышты 30 дамыган элдин катарына кирүү Ушуга байланыштуу 30 өнүккөн өлкөнүн катарына кирүү жолундагы өнүгүүнү өлчөө үчүн жана коюлган максаттарга жетүү үчүн элдин өмүр сүрүү сапатын жана экономиканын өнүгүү сапатын көрсөтө турган түйүндүү улуттук индикаторлор көздөлдү. Түйүндүү улуттук индикаторлор 14 тармакка бөлүнгөн жана эл аралык рейтингтерди кошо алганда 37 индикаторлорду камтыйт. Казакстан экономикасын ар тараптуу кылуунун кыймылдаткыч күчү жеке тармак боло алат. Технологиялык өнүгүү, инновациялык жана инвестиция ушул тармакка багытталуусу керек. Азия өнүгүү банкынын жетекчи экономисти Киёши Танигучи ушундай пикирде. Адистин айтымында колго алынган реформаларды системалуу ишке ашырса, жогорку экономикалык өсүүгө жетүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Бул багытта эл аралык уюм колдоо көрсөтүүгө даяр. Белгилей кетсек, Азия өнүгүү банкы 1994-жылдан бери Казакстандын 5 миллиард АКШ долларынан ашуун суммадагы карызын жана кепилдигин жактырган. We came here to present country diagnostic study for Kazakhstan. Экономикалык өсүштү камсыз кыла турган негизги тармактар инновация менен технологиялык өнүгүү. Ал үчүн мамлекет ушул тармактарга көп инвестиция тартуу үчүн керектүү жагдайларды жасашы керек. Мындай инвестициялар көбүнө сектор тарабынан куюлат. Бул багытта алардын ишине ыңгайлуу боло тургандай саясат жүргүзүү керек. Айрыкча далай жылдан бери мунай жана газ тилкесине көз каранды болуп келген Казакстан экономикасын ар тараптуу кылуу маанилүү. The study we are showing today is giving a policy suggestion for the government.